Бишкекте 20-22, Ош шаарында 22-24 градуска көтөрүлөт. Коомдо болуп жаткан орчундуу окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү саат 9:00-дөн 10:00-га чейин Спутник Кыргызстан радиосунда Күн башат таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун Күн башат программасы өзүнүн уктурууларын улантат. Бүгүн биз ботаникалык бакчанын алдыда өнүктүрүү тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Жакында эле министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов аталган бакка барып, ботаникалык бакка барып, алдыда бул бакты өнүктүрүү керектигин, ал үчүн бир катар чараларды сунуштаганын айтылды да. Биз мына ушул тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызга коногубуз бар. Улуттук илимдер академиясына караштуу Энвер Гариев атындагы ботаникалык бак илим изилдөө институтунун директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Донбаева. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач убакта бизге майк курууга макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар, сиздер дагы уктуруубузга катышууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ал үчүн 0312 66 42 82 номери аркылуу түз байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле ВКонтакте Спутник Кыргызстан радиосу аркылуу видео трансляцияны көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Дал ушул эле уктурууну кечки кайталоолордон уга аласыздар. Мындан тышкары 0566 42 82 WhatsApp, Telegram номер аркылуу жазуу түрүндөгү суроолоруңуздарды кетирсеңиздер болот. Ал эми биз болсо суроолорду бере баштайлы. Гүлайым айым, чындап эле ушул ботаникалык бак кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстандын тагдырына окшош деп койсок болот. Канча президент, канча премьер-министр барып эле убадалап кетет, өнүктүрөбүз, өстүрөбүз деп эле. Кыргызстанда 30тан ашык премьер-министр болсо, ботаникалык бакка деле бир мен билгенден эле 5-6 барат окшойт. Анан жыйынтык болбойт. Убадалар аткарылбай келгенин көрүп эле атабыз. Мунусунда Эдил Байсалов барып өзүнүн убадаларын берип кеттир, сунуштарын да айта кетиптир ал арада. Анан деги бул жолкусунда мындай үмүт барбы? Дагы жылыш болушу ыктымал мурункуларына салыштырмалуу деп. Да, бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биз адам баласы үмүт менен жашайт да. Ошон үчүн биз деле ушул ботаникалык бакка жетекчилер, мамлекеттин жетекчилери келип бир өздөрүнүн ой пикирлерин айтканда, биз дагы кандайдыр бир үмүт пайда болот. Ооба, каражат бөлүнөт, ооба өнүгөт экен. Демек биз өзүбүздүн илимий жааттагы иштерибизди толук деңгээлде аткарып, Кыргызстанга кызмат кылып, анын үстүнө көрүүчүлөргө дагы бир жакшы кооз көрсөтө турган жерлерибизди өнүктүрө алат экенбиз деген бир үмүттөр пайда болот. Жакында эле Эдил Жолдубаевич да келип кетти. Бул бизге келиши экинчиси, биринчи келгени январь айында болгон, 2022-жылдын январь айында. Анан дагы ошол илим жаатынан өнүктүрөбүз, жумушчулар менен жардам кылабыз, каражат бөлүш керек деген сунуштарын айтып кетти. Дагы деле үмүт менен күтүп жатабыз. Акыркы жолу бир топ эле премьер-министрлер болуп кетти. Ал тургай президенттер да барып кетсе келе. Менин эсимде кайсы жылдары Атамбаев барып ага отургузуп кеткени эсимде. Алмазбек Атамбаевди айтам, азыркы экс-президент болуп калды. Анан ушундай эле көңүл бурулабы, бурулбайбы деген маселени негизи кандай көйгөйлөр бар ботаникалык бакта бүгүнкү күндө? Каражат жетишсиз деген эле көйгөйлөр айтылып келди эле. Дагы эле ошол бойдонбу? Же каражат бөлүнө баштадыбы? 2020-жылы биринчи жолу, 30 жылдын ичинде экинчи жолу болуш керек. Биринчи жолу 2017-жылы 50 миллион сом бөлүнөт. Каражат көп алдыга коюлган маселелерди чечүү үчүн бөлүнөт деп айтылган, бирок анын ичинен 5 миллион гана сом бөлүнгөн. 2020-жылы көп каттардан кийин, көп кайрылуу жолугушуулардан кийин гана 10 миллион сом бөлүндү. Бул ирригациялык системага
проекттик сметтик документтерди даярдоо үчүн анан биринчи этап ирригациялык системанын өзүн калыбына келтирүүгө деп ошол кошумча бөлүндү. Андан тышкары территорияны жакшыртууга, тазалоого, кошумча атайын техниканы алууга же башка бир оңдоо түзөө иштерине каражат бөлүнгөн жок. Улуттук илимдер академиясы аркылуу бизге бюджет бекитилип берилет, бөлүнүп берилет. Мына ошол сумманын ичинде гана биз аткара турган өзүбүзгө койгон маселелерди чечип келе жатабыз акырындык менен. Кыргызстан макал бар, кыбыраган кыраш атта. Биз дагы болушунча ошол бөлүнгөн каражаттын алкагында Горький көчөсүндөгү оранжереяны оңдодук. Быйылкы жылы жылытуу системасын оңдоого мына тендердик процедура өтүп, келишимге кол коюлуп, жеңүүчүсү аныкталып, анан иш баштоосунун алдында турабыз. Бул сырткы жылытуу системаны оңдоого даярданып жатабыз. Буга канча каражат каралып атат? Негизи бизге бөлүнгөн бюджеттин ичинен эле алып атабыз. Аны тендерге бергенден кийин ошол катышкан 9 компания катышты. Ошонун экинчи орун алганы жеңди. Себеби документтердин арасында биринчи орун алгандын бир туура эмес Күмөндүү жагдайлары. Ошондой жактар бар экен. Ошон үчүн баягы экинчи орун алган туура талаптарга жооп бердим. Ошол менен иштеп жатабыз. Ушул Эдил Байсалов барган учурда ботаникалык бакчаны Борбор калаанын муниципалитетине өткөрүп берүү боюнча ыктымал деген божомолун айтыптыр да, Бишкек мэриясына тактап айта турган болсок. Бул канчалык деңгээлде негиздүү, анан ушундай туура болобу? Ушу бакты өнүктүрүү жаатындачы? Ботаникалык бак пайда болгондон баштап эле бул мамлекеттик бюджетте болгон, мамлекеттин карамагында болгон. Убагында абдан жакшы каржы болуп, союз мезгилинде абдан жакшы деңгээлге жетип, Кыргызстан боюнча фермерлерге болобу, жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө өздөрүнүн сунуштамасын берип келген калктуу пункттар үчүн. Акыркы 30 жылдын ичинде гана бул маселени мен маалымат каражаттарына барганда да, жолукканда да айтып келе жатам. Акыркы 30 жылдын ичинде жетиштүү өнүгүүгө багытталган планга ылайык каражат бөлүнгөн жок. Ошон үчүн айлык маянасы аз болгондугуна байланыштуу айрым кызматкерлер жумушун таштап кеткен учурлар дагы болду. Башка жумуштар которулуп кетти. Жакынкы чет өлкө мамлекеттерине дагы кетип калышты. Бүгүнкү күн иштеп жаткан кызматкерлер булар чыныгы өзүнүн ишин сүйгөн патриоттор иштеп келе жатат. Анан мэрияга, Бишкек шаар мэриясына берүү маселеси бул 2021 жылдын күзүндө бизге биринчи жолу кат келди. Рекреациялык зона катары өнүгөт, ошон үчүн дайындангыла деген сыяктуу. Экинчи кат 2022 жылдын январь айында келди. Мэрияга берүүгө ылайыкталган өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле деп. Бирок биз сунушубузду башкача өнүктө бердик. Бул илимий изилдөө борбор болгондон кийин Улуттук илимдер академиясынын гана алкагында калыш керек. Ошол академиянын структуралык бөлүмү болуп, илимий ишин улантыш керек, иштеш керек. Тескерисинче каражат бөлүнсө, биз иштөөгө даярбыз, иретке келтиребиз, элдердин кызыгуусун арттырган, көрүүгө келген, кызыккан бир борборлорго айландырабыз деген өзүбүздүн сунушубузду бердик. Ошон үчүн Бишкек шаарынын мэриясынын карамагына берүүнү биздин илимий институттун кызматкерлеринин дагы ой пикири бул. Улуттук илимдер академиясынын жетекчилигинин дагы пикири берүү туура эмес. Себеби мэриянын алдында илимди башкара турган атайын бөлүмү жок. Бишкек шаарынын гана бөлүмү болуп калгандан кийин ал шаар үчүн гана кызмат кыла турган гана бир бөлүк болуп калат. Демек Кыргызстан үчүн биз ушул кезге чейин аткарып келе жаткан жападан жалгыз Кыргызстанда, мен ошондо белгилеп кетейин, өсүмдүктөрдүн интродукциясы, акклиматизациясы, адаптациясы боюнча ишти алып бара жаткан ботаникалык бак жападан жалгыз илимий мекеме болуп эсептелинет. Демек, эгерде мэрия койдо турган болсо, бул функцияны Кыргызстан үчүн эч бир мекеме аткарбагандан кийин аткара албай калышы мүмкүн. Демек, Кыргызстанга кайсыл өсүмдүктөрдү тигүү керек, сунуштамаларды анда берилбей калат. Демек, Кыргызстандын
ичиндеги тигилип жаткан бак дарактарды туура же туура эмес, бул өсүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар, өсүп кете албайт деген сунуштамаларды бир дагы илимий мекеме бере албай калат. Демек бул биздин фермерлерге, дыйкандарыбызга дагы кыйла пайдалуу турбайбы республика боюнча? Мен түшүнүгүм боюнча. Практикалык жагын айтып кете турган болсом, биз 38-жылы уюшулгандан баштап эле Кыргызстан үчүн мөмөлүү бактардын дагы жаңы сортторун чыгаруу боюнча иш-чараларды баштаган. Биздин институтка ыйгарылган Энвер Закисянович Кореевдин аты берилген. Мына ошол киши дагы өзү мөмөлүү бактар менен өмүр бою иштеп келген. Алдын кол алдында дагы жетекчилиги менен дагы өзүнүн дагы бир топ жаңы сорттор чыккан кара өрүктүн. Бүгүнкү күнү мен айта турган болсом, Кыргызстанда мамлекеттик реестр бар. Кыргызстан аймагында сунуштоого берилген, уруксат берилген мөмөлүү өсүмдүктөрдүн жана гибридтердин атайын тизмеси. Мына ошонун ичинде жалпы 100% ала турган болсок, алмалардын сорттун 23%-ын биздин ботаникалык бактын селекциялык сорттор түзөт. Кара өрүктүн болсо 100% ала турган болсок тизмени, анын ичинен 60%-ы биздин сорттор түзөт. Ошон үчүн бул иш-чарадагы мэрияга бериле турган болсо, анда биз фермерлер үчүн дагы ушундай сунуштамалар бере албай калабыз. Мисалы, биз экономикалык жагын дагы эсептеп чыктык. Мисалы, кыргызская превосходная деген сорт ала турган болсок, бир дарактан 65,5 килограмм түшүм алса болот экен. Эгерде 1 гектарга тигүү эрежесин сактоо менен 556 дана көчөт тигиле турган болсо, анда 2,5 миллион 1 гектар жерден киреше алса болот экен. Биздин сорттор бул фермер үчүн абдан жакшы. Биздин сорттор эмнеси менен айырмаланат? Түшүмдүүлүгү менен, ооруларга туруктуулугу менен, ыракы аралыкка транспорт менен ташууга туруктуулугу менен, анан биздин климатка ылайыкташталган сорттор деп эсептелип, ошонусу менен айырмаланат. Бүгүнкү күнү биздин Кыргызстанда албетте бир топ жеке ишкерлер, фермерлер сырттан, Өзбекстандан, мисалы жакынкы мамлекеттерди ала турган болсок, Тажикстандан көчөттөрдү алып келип тигип жатышат, бирок белгилеп кетиш керек, алар башка климаттык шартта өстүрүлгөн. Биздин климаттык шартка ылайыкталган мына биздин көчөттөр Кыргызстандын экономикасына дагы абдан чоң пайдасын тийгизип жатат. Ушул жагы менен дагы колдонмо мааниси бар деп белгилеп кетем. 38-жылы түп негизделе баштаган болсо, бул согуш жылдарында калыптанган бак болуп саналат экен да. Ошол учурда дагы көңүл бурулуп, өнүктүрүүгө маани берилген экен десек болот экен да. Анан бул бак баягы өзүнүн коллекциясы боюнча, Борбор Азия боюнча уникалдуулугу эң ирилердин бири деп саналат да. Чындап эле эмнелерди кезиктирсек болот? Кандай мүмкүнчүлүктөрү, кандай уникалдуулугу бар десек болот да, көрбөгөн адам таң кала тургандай. Мисалы, бизде Кыргызстанда кездешпеген, өспөгөн бир топ өсүмдүктөр бар. Мен белгилеп кетем, биз акыркы 5 жылдын ичинде бул маалымат каражаттарына дагы берүү иштерди абдан кеңири алып бара жатабыз. Реклама мындайча айтканда. Кыргызстанда өспөгөн магнолиянын бир нече түрлөрү бар биздин коллекцияда. Бүгүнкү күнү ошол магнолиянын гүлдөгөн учуру апрель майына туура келет. Ошолорду көрүүгө дагы абдан көп өсүмдүктөрдү сүйүүчүлөр, кызыккандар, илимпоздор, окуучулар бүгүнкү күнү экскурсияга абдан көп келип жатышат. Эдил Жолдубаевич келген күнү дагы, мисалы, Садовое деген айылдан бир 100дөн ашык окуучулар, мугалимдер менен келип көрүп кетти. Сокулуктан 3 эже келип кетишти, алар дагы айтып калды, биз жаңылыктардан көрүп жатабыз, угуп жатабыз, окуп жатабыз, магнолияны көргөн эмеспиз, уккан да эмес экенбиз, мына ошону көрүп кетели деп келдик деп келип көрүп кетишти. Бизде гинко билоба деген дагы кызыктуу бир бак бар. Ал дарылык касиети дагы бар. Кыргызстанда ал өспөйт, мисалы. Мына ошол бак бизде 2 даанасы бар, мына ошону да көргөнү келишет. Анан биздин экскурсияны берип жаткан кызматкерлер айтып калат, бактылуу болобуз дегендер мына ушул бакты кучактап кетишет деп. Бул да бир өзүнчө бир легенда экен, бул да өзүнчө бир кызыктуу.
эмендердин бир топ түрлөрү бар. Деги эле жалбырактуу, жаз жалбырактуу өсүмдүктөрдүн бизде коллекциялык фонддо 6000ден ашык, эсеби менен саны менен алганда бизде 12000ден ашык. Кактустардын түрлөрү эле 250 даана. Бул эң чоң коллекция Кыргызстанда. Жалпы оранжереялык өсүмдүктөрдүн 450 аталышы менен гана коллекциялык фонд, саны менен алганда бир нече миңдеп кетет. Ошон үчүн Кыргызстан үчүн биздин өсүмдүктөр, бизде өстүрүлүп жаткан өсүмдүктөр бул маточникта болуп берет. Себеби биз өстүрүп, уругунан калемчелерин гүл сүйүүчүлөргө, өсүмдүктөр сүйүүчүлөргө сунуштап пайдалуу жактарын дагы айтып берип турабыз. Анан ошол эле Эдил Байсаловдун билдирүүсүндө айтылып атат да, Голландиядан, Бишкек шаарына Голландиядан жоогазындарды алып келип өстүрүп жүрөбүз. Ошону ботаникалык бак аркылуу өстүрүп дайындап берсе болот деп. Бул эмнеге ишке ашпай келип жатат бул кагчы? Белгилеп кетиш керек, ботаникалык бак бул илимий мекеме, өндүрүштүк мекеме эмес. Бизде чарбалык мындай чоң питомниктер бизде бүгүнкү күнү жок. Биздин негизги максатыбыз ошол интродукция кылып, Кыргызстанга өсүмдүктөрдүн тизмесин сунуштоо. Биздин бирден бир аткарып жаткан негизги милдетибиз мына ушул. Бишкек шаарынын Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы биз берген сунуштаманын негизинде шаардын ичине көчөттөрдү тигишет. Алардын өзүнүн өндүрүштүк питомниктери бар. Биз сунуштаган өсүмдүктөрдүн уруктарын, көчөттөрүн алып, алар масштабтуу миңдеген, миллиондогон даанада алып келип, питомниктеринде өстүрүп, анан шаарга жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө ошолор ал милдетти аткарат. Бизде Голландиядан алып келинип жаткан тюльпандардын бул сорттору. Сорттук тюльпандарды шаардын ичине тигип көбөйтсө болот. Бизде ботаникалык багда өсүп жаткан тюльпандар булар коллекциялык түрдүк тюльпандар. Видовые деп коет орусча айтканда. Шаардын ичине тигип жаткан тюльпандар булар сорттук тюльпандар. Шаардын ичине ошол түрдүк тюльпандарды сунуштап тигиш үчүн эгерде бизге питомниктерди ошол өндүрүштүк масштабта өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берип каражат бөлүнө турган болсо, анда иштеп беребиз. Көбөйтүп өстүрүүгө туура келет. Анан ушул дагы бир маселе бар. Ботаникалык бактын аянты баарына кызыктуу, баарына жагат. Ошол ээ болуп калгысы келгендер көп болсо керек. Анткени 170 гектарда эле 20-150 болуп гектардачы курулуш фирмаларынын көзү көп эле күйсө керек деп ойлоп атам да. Анан ар кандай кырсыктарды орун алып кете берет да. Өрт чыгып кете берет, жай сайын эле болуп атат окшойт мен билгенден. Ушундай бир кылмыш иштери козголгону, тергөөлөр жүрүп атканын билебиз да. Кандайдыр бир жыйынтыктар чыктыбы ошолордон, же кокустук катары эле кабылданып калып атат ошонун баары? 170 гектар шаардын аймагындагы бул чынында эле куруучу компаниялар үчүн өтө эле алтын жер. Алтын жер болуп эсептелет чынында эле, бирок ошол куруучулар деле таза аба менен дем алыш керек да. Шаардын келечегин деле, шаар калкынын деле келечегин ойлонуш керек да. Ошон үчүн орусча айтканда не все должно оцениваться в деньгах или материальных ценностях. Руханий байлык дагы керек. Ошон үчүн мен Ден соолук да керек. Ден соолук сөзсүз керек. Эгерде ковид мезгили деле көрсөтпөдү, канчалык бай болсоң деле оору жетсе эч нерсе сактап кала албайт экен. Ошон үчүн Бишкек шаарындагы бул 170 гектарда ушундай эле жашыл аймак катары сактап алып калыш керек. Тескеринче муну өнүктүрүш керек. Биз бардык жолугушуулар эле айтып келе жатабыз, бул биз даярбыз иштегенге. Ошол жерди элдердин эс алуусуна, элдердин руханий жактан эс алуусуна, пикник же аттракцион эмес, руханий жактан сейилдеп, анан билим алып, руханий жактан өзүнүн дүйнөсүн байытып кетүүгө биз шарт түзгөнгө даярбыз. Жүрүп эс алып, мисалы Өзбекстандын президенти ар бир шаарына, ар бир борбор, областтык борборлоруна
атайын ошол ботаникалык бактын дендрологдорунун адистеринин сунуштамасы менен дендрарийлерди кургула деп каражат бөлдү. Ичинде эч кандай аттракцион болбойт. Бул ошол программасында токтомунда ошондой болуп бекитилди. Ал дендрарийдин ичине элдер жөн гана басып эс алып, ызы чуудан, ар кандай байланыштардан, чоң шаарлардын ызы чуусунан эс алууга ыңгайлашкан шарттар түзгүлө деп бул бир жагы. Экинчи жагынан ар бир областтык аймактарына ылайыкталган гана көчөттөрдү ошол ботаникалык бактын сунуштамасы менен гана тигесиңер деген токтому чыкты. Бул абдан жакшы программа. Биздин Кыргызстанда деле ошондой программаны, ошондой токтомду кабыл алып, ботаникалык бактын статусун тескерисинче жогорулатыш керек, илимий статусун сакташ керек. Өзгөчө корголуучу мыйзамдар менен биздин статусубузду тескерисинче бекемдеш керек. Ал мисалы Бишкек шаарынын мэриясына өткөндө айтылып келе жатат, илимий жагы дагы, коргоо жагы дагы сакталат деп. Бирок бул бир кыска эле бир мөөнөткө гана аткарыла турган шарт деп эсептейбиз. Себеби бир нече жылдан кийин Бишкек шаардык кеңеш биздин ботаникалык бактын тагдырын чече турган мекеме мына ошол болуп кала турган болсо, анда биз элди, калкты турак жай менен камсыз кылышыбыз керек деген эгерде пикирлер айтыла турган болсо, анда ким кепилдик берет? Ал ботаникалык бактын чекеси алынып, бир үйлөр курулбайт деген кепилдикти ким берет? Ушул кезге чейин мисалы Ататүрк паркында, парк бул деле өзгөчө корголуучу аймак. Ошол жерде же Каражыгач паркы, Карагачевая роща деп коет. Ошол жердеги парк бактын ичинде деле мисалы алар да өзгөчө корголуучу аймак деп эсептелет. Бирок ал жерлерде деле үйлөр салынып, жер менен акырындык менен эле кирип, бактардын аймактары алынып келе жатпайбы? Бизди чырылдатып коюп эле. Барып кыйкырып эле калып калат атпайбы? Экологдор деле, бак сүйүүчүлөр деле айтат, акцияга чыгышат, бирок чечим чыккандан кийин бул мыйзамдууду эле токтотуп коюп атпайбы? Ошон үчүн эч ким кепилдик бербейт. Бир 4-5 жылдан кийин биздин ботаникалык бакта деле эгерде мэрияга өтө турган болсо, ошондой көрүнүш болбойт деген кепилдик бербейт. Ошон үчүн Бишкек шаар жылдан жылга өсүп баратат, чоң мегаполиске айланып баратат. Калктын саны миллиондон ашып кетип жатат. Мына ошончо элди, ошончо шаар тургундарын таза аба менен камсыз кыла турган, элдер эс ала турган аймак бул биздин ботаникалык бак болуп жатат бүгүнкү күнү. 170 гектар шаар үчүн жашыл аймак катары абаны тазалоого, кычкылтекти иштеп чыгууга бул чоң шартты түзүп берип жатат. Ошон үчүн бул шаардын алкагында эмес, республикалык ботаникалык бак болуп гана калыш керек. Улуттук илимдер академиясынын статусунда калыш керек деген биз пикирдебиз. Болгону биздин иштешибиз үчүн, биздин алдыбызга коюлган милдеттерди аткарыш үчүн жетиштүү базалык каржылоону гана көбөйтүш керек. Бир мыйзамы каралып атты эле, бирде менин эсимде болсо, статус беребиз дегендей, улуттук деген статус берүүнү болжошту эле. 2018-жылы дагы бул ботаникалык бакты Улуттук илимдер академиясынын структурасын чыгарабыз деген бир ой пикирлер жаралып, ошол багытта дагы иш алып барылган. Бирок анда дагы улуттук ботаникалык бак деген статус берилет деп айтылып келген. Бирок илимдер академиясынын өзүнүн статусу улуттук деп айтылгандан кийин ошол статус ботаникалык бакка дагы тиешелүү деп токтотулган. Анда дагы анан биз өзүбүздүн тиешелүү планга коюлган иш чараларыбызды аткарып келе жатабыз. Өзүбүздүн статусубузга ылайык, бекитилген уставка ылайык миссиябызды, милдеттерибизди аткарып келе жатабыз. Бул бакка тиешелүү маселелерди дагы алдыда сүйлөшөлү. Азыр кыскача жаңылыктарга чыгып келсек, ардактуу угармандар, биз ботаникалык бакты өнүктүрүү боюнча бийликтин убадалары аткарылуудабы деген суроонун дегерегинде маектешүүдөбүз. Студиябызда Улуттук илимдер академиясына караштуу Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак илим изилдөө институтунун директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Донбаева.
Спутник Кыргызстан радиосу. Жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга расмий сапары аяктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Ошондой эле 2 күндүк сапар боюнча толук маалымат берилди. Агалайык биринчи күндө мамлекет башчысы Баку шаарындагы Ардак Алиевге барып, Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиевдин жана анын жубайы Зарифа Алиеванын айлесине тазим кылды. Ошондой эле Кыргызстандын делегациясы шейиттер аллеясында Азербайжандын курман болгон баатырларынын элесин эскеришти. 20 апрелде Загулба президенттик сарайында эки өлкөнүн лидерлери Садыр Жапаров менен Илхам Алиевдин расмий жолугушуу аземи болду. Кыргызстандын президентин Ардак Корол тосуп алды. Аземден кийин мамлекет башчылары тет-а-тет форматында андан соң кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташуунун кеңири спектрин, анын ичинде соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана инвестициялык тармактардагы кызматташууну талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биргелешкен кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган эки тараптуу 10 документке жана келишимдерге кол коюу аземи болду. Эң маанилүү документ эки өлкөнүн кызматташуусун жана деңгээлин алып чыккан стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларация болду деп айтылат маалыматта. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Жапаров Азербайжандын ири бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, аларды тоо кен өнөр жайы, гидроэнергетика, айыл чарба жана башка тармактардагы ири жана келечектүү долбоорлорго инвестиция салууга чакырды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандын инвестициялар боюнча улуттук агенттиги менен Азербайжандын экспортту жана инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлганы кошумчаланды. Расмий сапар аяктаган соң Жапаров Бишкекке кайтып келгени айтылды. 22 апрелде Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлеринин 5-чи жолугушуусу видеоконференция аркылуу өтөт. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Тышкы иштер органдарынын жетекчилери Борбор Азия аймагында туруктуулукту сактоо, терроризм жана экстремизм коркунучтарына каршы туруу маселелерин карашат. Афганистандагы учурда кырдаал жана анын коңшу мамлекеттерге тийгизген таасири боюнча пикир алмашуу болот. Алтылык форматында эки тарапты кызыктырган тармактарга, анын ичинде транспорт, энергетикалык тармактарды кеңейтүү келечегине жана улуттук коопсуздукка көңүл бурулат. Россиянын коргоо министрлиги Сармат континенттер аралык баллистикалык ракетасы Плесецк космодромунан ийгиликтүү учурулганын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Тапшырмалар толугу менен аткарылды. Конструкциялык мүнөздөмөлөр учуунун бардык этаптарында тастыкталды. Машыгуучу дүрмөттөр Камчатка жарым аралындагы Кура полигонуна берилгени аймакка жетти деп билдирди ведомство. Коргоо министрлиги бул мамлекеттик тестирлөө программасындагы биринчи учур экенин айтты. Күтүлгөндөй эле сыноолордон кийин Сармат стратегиялык ракета күчтөрдүн курамына ишке кирет. Бул комплекстер Красноярскинин жанындагы Ужур ракеталык түзүмүндөгү башкы ролду жабдайт. Россиянын президенти Владимир Путин армияны дүйнөдө теңдеши жок Сарматтын ийгиликтүү сыноосу менен куттуктады. Сармат ракеталык системасы Россиянын коопсуздугун камсыздайт. Аны коркутуп үркүтүүгө аракет кылып жаткан кутургандарды ойлондурат, деди ал. Путин Сарматты жаратууда россиялык технологиялар колдонулганын белгиледи. Коомдо болуп жаткан орчундуу окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү Спутник Кыргызстан радиосунда күн баша таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун күн башат программасы өз уктурларын улантып атат. Биз бийликтин ботаникалык бакты өнүктүрүү боюнча убадалары аткарылуудабы деген суроонун тегерегинде маектешип жатабыз. Анткени буга себеп жакында эле министрлик кабинетинин төрагасы Идил Байсалов ботаникалык бакка барып, өзүнүн аны өнүктүрүү жаатында өзүнүн бир катары пикирлерин айтып, сунуштарын айтып, таанышып, ал жактын иши менен кеткен экен. Ошол тууралуу кеп кылып жатабыз. Студиябызда болсо Улуттук илимдер академиясына караштуу Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак илим изилдөө институтунун директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Донбаева. Гүлайым айым, жогоруда тамашалап калдык.
ботаникалык бак Кыргызстандан эле кебетесин кийип калды десек, бир канча президент келип убада берип оңдойбуз деп, бир канча премьер-министр келип оңдойбуз деп, Кыргызстан деле ошондой деп күлүп калбадыкпы? Анан бул жолу Эдил Байсалов дагы барып убадалардын арасында дагы сунуш пикирлерин дагы айтып кетип атат. Өнүктүрүү жаатындачы ошол эле мэрияга берүү боюнча жана башка деген. Муну талкуу жүргүздүк ошол жерден, анан өтүп калышы ыктымал деп. Негизи эле мындай маселе мурда көтөрүлүп келгенби сиздерге? Эдил Байсалов биринчи жолу бизге 2022 жылдын январь айында келген. Ошондо келгенде ботаникалык бактын илимий статусун сакташ керек, илимди өнүктүрүш керек, силерге жардам кылыш керек, каражат бөлүнүш керек деп абдан жакшы ой пикирлерин айтып кеткен. 19 апрелде келгенде дагы ошол эле багытта өзүнүн ботаникалык бакты колдоо тууралуу сунушун айтып кетти. Бирок ошол жолугушууда ботаникалык бакты шаар бийлигине берүү маселеси талкууланган эмес. 19 апрелдеги жолугушууда андай сөз болгон эмес. Бирок маалымат каражаттарда чыкты, ошол берүү ыктымалдыгы талкууланды деп. Бирок мен белгилеп кетет элем, андай талкуу болгон эмес. Бирок Эдил Байсаловдун айткан бир сунуштарына биз ыраазы болуп жатабыз. Ал тескеринче ботаникалык бакты өнүктүрүш керек, жакшы деңгээлге чыгарыш керек деген сөзү менен биз абдан макулбуз. Ошол сөзүнө туруп эле бизге каражат бөлсө, ушул статусу менен биз анда ботаникалык бакты өнүктүрүп, элдердин кооз келип эс ала турган бир кооз аймагына айландырабыз деген деп ишендирип кетет элек. Анан өкмөт тарабынан ботаникалык бакты өнүктүрүү боюнча 2018 жылы жакшы программа чыккан. Өкмөттө бекитилген. Анда премьер-министр болуп Сапар Исаков болуп турган. Өзү дагы келип бизде ишембиликте иштеп кеткен эле. Бирок тилекке каршы ал план ишке ашпай калды. Каржылык жагына тиешелүү пункттар аткарылбай калды. Биздин институттун же болбосо академия тарабынан аткарыла турган иш-чаралар толугу менен аткарылды. Даярдалган болуп келди. Даярдалган. Каржыга тиешелүү гана маселелер токтоп калган. Мына ошол программаны кайрадан эле улантып, кайрадан көтөрүп, ошол багытта иш алып барсак абдан сонун болмок. Каржылык демекчи, буга чейин дагы ушул ирригациялык системасын оңдоо зарылдыгы тууралуу айтып келгениңиз эсибизде да. Ал тармагы эмне болду, ирригация тармагы? 2020 жылы ирригацияга тиешелүү деп 10 миллион сом бөлүнгөн. Биз проект сметик документацияны иштеп чыктык. Биринчи этап Горький көчөсүндөгү лабораториялар үчүн, аймактар үчүн ирригациялык каналды курдук. Ал бүгүнкү күнү абдан жакшы иштеп жатат. Суу ал Арча дарыясына толук кандуу келсе эле биздин ботаникалык бакка дагы суу толук кандуу жетиштүү келет. Тиги үйдө жаңы жасалат. Акунбаев көчөсүндөгү ботаникалык бакка бүгүнкү күнү биз акчанын өлчөмүнө жараша гана кичинекей суу сактагач курмакпыз. Мына ошол жаатта иштеп жатабыз. Калган каналдарын, сугаруунун бир топ түрлөрүн ал жерде пайдаланабыз. Мисалы жамгыр сымал, тамчылап сугаруу, арык менен сугаруу, мына ошол системаны иретке келтириш үчүн, түзүш үчүн ага кошумча каражат бөлүнүш керек. Анан дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири бул кадр маселеси болуп саналат. Баарыбыз билебиз, ботаникалык бакка баягы союз мезгилинде тарбияланган окумуштуулар, илимпоздор, өзүнүн баягы ишин сүйгөндөр иштеп келе жатат, айлык аз иштеп келет эмеспиз, илимий кызматкерлердин. Анан жаңы жаш кадрларды тартууга мүмкүн болуп жатабы? Кызыккандар барбы? Менин билишимче кадр даярдаган университеттер бар бул багытта, ботаниктер. Кызыгып бизге иштейбиз дегендер көп. Такалган эле каржы маселеси, айлык маселеси. Айлык маянага келип эле такалып атабы. Анан негизи биз абдан көп университеттер менен, институттар менен кызматташабыз. Бизде жалпы алганда мектептер, колледж, лицейлерден же жогорку окуу жайларынан жалпы алганда бир 30га жакын Кыргызстан боюнча. Бишкек шаарынан гана эмес, бизге мисалы жакында эле Талас мамлекеттик университетинен илимий баяндама жазуу үчүн материалдарды топтоого бир студент, 3-курстун студенти келип кетти мисалы. Бүгүнкү күнү мына кече келди. Агрардык университеттен 4-курстун студенти экен, бүтүрүүчү курс дипломдук ишин практикасын, өндүрүштүк практикасын өтүү үчүн келди.
күзүндө Нарын шаарынан, Нарын мамлекеттик университетинен келген. А Бишкек шаарынан болсо байма-бай студенттер окуу талаа, окуу өндүрүштүк практика келип турушат. Биз менен түзүлгөн келишимдер бул биздин институт ал окуучулар үчүн өндүрүштүк база катары болуп түзүлөт. Мына ошол жерге келип өздөрүнүн иш-чараларын, илимий изилдөө иштерин дагы бир гана студенттер эмес, аспиранттар, магистранттар да келип аткарып кетип турушат. Биз негизи өзүбүздүн илимий иш-чарадан тышкары билим берүүчүлүк, агартуучулуктагы милдеттерди аткарып келебиз. Себеби шаардын ичинде университеттерге ылайыкталган чоң база катары биз түзүп беребиз. Себеби жогоруда айтылып кетти, 6000ден ашык коллекциялык фонд бар деп. Мындай коллекциялык фонд бул Борбордук Азияда эң чоң. Анан изилдөөчүлөр үчүн, илимий кызматкерлер үчүн бул кен, өзүнчө бул илимий кен. Ошон үчүн бүгүнкү күнү аткарып жаткан иш-чарабыз дагы Кыргызстан үчүн өтө маанилүү, билим берүү жагынан дагы маанилүү. Анан сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр тууралуу жана жаныбарлар тууралуу сурайын деп атам. Ушул аймакта Кыргызстанда козу карынды кошкондо бир 90 түр өсүмдүк кызыл китепке киргизилгени айтылып келет да. Сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдө сиздерде сакталганбы коллекциялык түрдө? Коллекциялык фонддо бизде ботаника чекит KG деген сайтыбызда дагы бул маалымат бар. Эндемик менен субэндемиктер жалпы алганда 70ке жакын түрү бар. Субэндемик деген бул бир гана Кыргызстанда эмес, жакынкы мамлекеттерде дагы бар деген өсүмдүктөр субэндемик. Эндемиктер бул Кыргызстандын ичинде гана кездешкен, Кыргызстанда гана өскөн өсүмдүктөр. Ошон үчүн алардын жалпы саны ушу 70ке жакын. Коллекциялык фонддо бар. Бул биз илимий экспедицияларга чыкканда өсүмдүктөрдүн уруктарында чогултуп келебиз да, бизде сезондук экспедициялар болуп турат. Уруктарында чогултуп келебиз, калемчелерин алып келебиз. Биздин институтта 2018-жылы генобанк түзгөнбүз. Ошол чогултуп келген уруктарды ошол генобанкыбызда сактайбыз. Себеби биз глобалдык био ар түрдүүлүктү сактоо программасын аткарып келе жатабыз. Мисалы, дүйнө жүзүндө Англияда бул орун алган борбору өсүмдүктөрдүн био ар түрдүүлүктү сактоого ылайыкталган ботаникалык бактардын эл аралык уюму бар. Ал борбору Kew ботаникалык борбордо орун алган Англияда. Мына ошол программанын алкагында биз дүйнөлүк глобалдык био ар түрдүүлүктү сактоо максатында бизде иш алып бара жатабыз. Ошон үчүн баягы экспедицияга чыкканда жана бизде өскөн өсүмдүктөрдүн уруктарын чогултуп келип биздин банкка сактайбыз. Эгерде кайсыл бир өсүмдүк жок болуу коркунучу боло турган болсо, андан биз ал уруктардан көбөйтүп өстүрүп баштайбыз дагы Кыргызстан үчүн сунуштайбыз. Жоголуп бараткан өсүмдүктү мынтип кайрадан көбөйтсөк болот деп. Анан климатташтыруу деген маселени дагы айта кетейин деп атам. Бул климатташтыруу дегенде сиздер Бишкектен эле климатташтырасыздар да? Ушул ботаникалык бакта же башка аймактарда дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Ошол жакта барбы өстүрүп, тууралап? Анткени барыбыз билебиз, Кыргызстан ар бир аймагында да ар башка климаттарда. Негизги климаттык шаар Кыргызстанда кесим континенталдуу. Деңиздик климат ысык көлдүн тегерегинде гана. Анан биздеги климатташтырууга ылайыкталган өсүмдүктөрдү биз райондоштурабыз. Кыргызстан боюнча кандай кайсы өсүмдүктү тиксе болот деп жанагы чыгарып жаткан сунуштамаларга да ошолор киргизилет. Эгерде бүгүнкү күнү бизде жакшы эле таанып калдыбы? Союз мезгилиндеги статусубузду кайра кайтарып келе жатабыз. Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнү келишет. Келе албаса телефон менен чалышат. Электрондук почта менен дагы бизге жөнөтүп берсеңер дейт. Мисалы, Баткен областу үчүн кандай өсүмдүктөр тегиш керек, мисалы. Же Нарын региону үчүн кандай өсүмдүктөр тегиш керек деген суроо. Талас областы боюнча чүй коем бул жердебиз. Мына ошол өсүмдүктөрдүн кайсынысын тегиш керек деп биздин адистер тизмесин түзүп беришет да, биз ошону менен жөнөтөбүз. Мүмкүнчүлүгү болсо анда келип биздин бактан сатып алып кетишет. Мына ошолор тигебиз деп. Анан кийин биз аларды коштойбуз. Урукту кайсы учур чогултуп алыш керек, кандай алып калемчелеш керек деп, анан илимий жактан биз аларды коштоп турабыз, жардам беребиз.
Бул жакшы нерсе. Баягы бардык жасалган ишти элимий жактан негизделген изилдөөлөргө таянып иш жасаганча баягы 90 жылдарда эгемендүүлүк алган жылдарда айыл чарбасына каягына кошулсак деле элим каралбай калды да, себеби ага чейин башка жашообуз неметип калды да. Бул жакшы жагынан. Анан илимди өнүктүрүү жаатында ушу ботаникалык бактын салымы тууралуу кеп кыла кетсек, ачылыштар жасалып атабы? Илимий ачылыштар бар. Бирден бир илимий ачылыш деги эле көп убакытты талап кылат. Билимди, адистерди талап кылат. Биз мөмөлүү бактарды изилдеп, бир топ сорттор чыгып жатат. Мамлекеттик реестрге катталып жатат. Эгерде 2021-жылы алманын бир сорту, кара өрүктүн бир сорту ошол мамлекеттик реестрге катталса, 20-жылы, 21-жылы кара өрүктүн бир сорту катталды. Биздин адистер, кичине мактанып коеюнчу, биздин адистер ошо мөмөлүү бактар менен иштеген Гареевдин окуучулары бар. Ошолор менин атымды коюшуптур. Бул Гүлайым деген 21-жылы кара өрүктүн жаңы сорту катталды. Бул слива орусча айтканда, кара өрүк болгондо. Слива. Анан бул мен үчүн дагы аябай чоң сыймык болду, күтүүсүз бир белек болду. Себеби алардын койгондон кийин айтканы, эмне үчүн менин атымды коюп атасыңар десем, ботаникалык бакты жетектеп келе жаткан тарыхында экинчи аял кишисиз. Биринчиси 41-45 жылдары болгон Никитина деген эң оор кырдаалдан аял киши башкарган. Бүгүнкү күнү дагы согуш учуру болбосо Кудай сактасын, болбосо дагы ботаникалык бак мындай кыйын мезгилде кайра ошол кыйын учурда дагы аял киши келип дагы ошол башкарып бизге өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуп иштеп жатасыз. Ошон үчүн биз туура көрдүк сиздин атыңызды койгонго дейт. Бул илимий ачылыштар Кыргызстан үчүн өтө пайдалуу, себеби ар бир сорттун өзүнүн мүнөздөмөсү бар. Мына ошол райондоштуруу боюнча ар бир аймакка бул сортторду биздин адистер сунуштап турат. Бул өтө маанилүү, себеби ылайыкталбаган сортту ылайыксыз жерге тигиле турган болсо, анда ал каражаттар текке кеткен болот. Ошон үчүн ар бир сорттун өзүнүн мүнөздөмөсү бар. Ал үчүн атайын биздин адистер 2021-жылы бир эмгек жаратты. Ошол Гареевдин окуучусуна арналган Солдатов Игорь Васильевичтин 80 жылдык юбилейин белгилегенбиз былтыр. Ал киши бүгүн дагы биздин арабызда иштеп, өзүнүн билимин, окуучуларын берип жатат. Китептин аты «Ботаника. Мое предназначение» деп аталат. Ушунун ичинде мына ар бир бизде 60% деп айттым, бул 19 сорттун аталышы. Мына ошол сорттордун ар биринин мүнөздөмөлөрү берилген. Бул китепти биз Айыл чарба министрлигине да бердик, кызыккан фермерлерге да бердик. Сорттордун мүнөздөмөлөрү бар. Ылайыктап, ошол кайсы аймакка ылайык болсо ошол аймакка тигүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар деп бул китепти таратып жатабыз. Бизде кыскача 1 мүнөттөй убактыбыз калды. Ошого байланыштуу сиздердин байланыш номерлери кантип байланышса болот? Кызыккандар тыштай кетсеңиз. 51 73 68 номери, код 0312, 51 73 55 номери. Мына ушул номерлерге чалып байланышсаңар болот. Андан тышкары Ботаника Чекит.kg деген сайтыбыз бар. Социалдык тармактарда дагы биздин баракчаларыбыз бар. Ошол жерде бардык контакттар көрсөтүлгөн. Биз менен байланышабыз деген, кызматташабыз деген бүгүнкү күнү дагы өзгөчө корголуучу аймактар, мектептер, окуу жайлар, ишканалар байланышып жатат. Ошон үчүн биз ачыкпыз, биз кызматташабыз. Экспедицияга бул жака келип биз менен иштешебиз десеңиздер, биз ачыкпыз. 2021-жылдагы өзгөчө корголуучу аймактардын кызматкерлери үчүн да чоң 3 күндүк семинар өткөнбүз. Мына ушундай семинарларды быйыл күзүндө дагы пландаштырып жатабыз. Катышабыз десеңиздер, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Абдан жакшы, инвестиция салам десеңиздер дагы ачык. Биздин студиябызда Улуттук илимдер академиясына караштуу Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак илим изилдөө институтунун директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Донбаева студиябызда болуп, биз ботаникалык бакты өнүктүрүү жаатындагы жасалып жаткан иштер, ошондой эле буга чейин берилип келген
бийликтин убадаларынын аткарылышы канчалык деңгээлде болуп жаткандыгы тууралуу кеп кылдык. Ал эми уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар. Адис жооп берет. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары, коопсуздук жаатында эксперт Артур Медетбеков өлкөнүн абадан коргонуу системасы начар экендигин, буга байланыштуу 2021-жылдын февралында Россия менен учкучсуз учактарды жана С-300 ракеталарын алып келүү боюнча келишим түзүлгөнүн билдирди. Ачыгын айтканда, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө абдан көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Баягы бир полярдык системалык башкаруудан биполярдык системага өтүп атышат. Бүгүнкү күндө өзгөрүп атабыз. Мына жакынкы чыгышта, Европада, Борбордук Азияда дагы эле болсо баягы чагымчыл согуш учурлары, атайын операциялар жүрүп атат. Ал эми ошонун алкагында Кыргызстан мамлекети эгемендүүлүктү алгандан бери өзүнүн мамлекетин, өзүнүн жерин, элин коргош үчүн куралдуу күчтөрүн реформа жасаганга бир нече жылдан бери аракеттерди жасап келген, жасап келүүгө азыр дагы көптөгөн шарттарды түзүп атат. Бирок тилекке каршы биздин абадан коргонуу боюнча системалык түрдө артта калганыбыз моралдык жактан дагы, физикалык жандагы эскирип калган С-2, С-3, С-125, 125 деген баягы ракеталар турат. Алар 50-60 жылы чыккан абадан коргонуучу ракеталар болуп эсептелет. Көп жылдан бери ар кандай машыгуулар болуп атат, бирок ошол машыгуулар болгондо алардын көбү атылбайт. Ачыгын айтканда, баягы условный противникти аткан деп аны мээлеп, анан баягы аныктап коет да, ошонун негизинде калып калат. Ал эми акыркы убакта мындай кененирээк карап турган болсок, биздин коңшу мамлекеттерде, мына ошол эле Казакстанда, ошол эле Тажикстанда С-300 деген 80-жылдары чыккан мына тактикалык ракеталык системалар орнотулган. Ал эми Кыргызстанда андай жок. Бирок ошону менен бирге Кыргызстан ОДКБ же болбосо ЖККУга мүчө болуп эсептелет. Ошонун алкагында Кыргызстан Россия менен стратегиялык өнөктөш болгондон кийин 2002 жылдан баштап эле ошол С-300 тактикалык ракеталарын Кыргызстанга орнотуу боюнча, жайгаштыруу боюнча, Кыргызстан куралдуу күчтөрүнү пайдаланууга берилүү боюнча келишим сөздөрү жүрүп келген. Ал эми мына былтыр 2021-жылы февраль айында биздин коргоо системасы иштеген жогорку деңгээлде өкмөт башчылары, Россиянын өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, ушу быйыл С-300 жана учкучу жок учактарды алып келүү боюнча келишимдер түзүп, мына азыр биздин түндүк өрөөнүндө жанагы машыгуулар, аскердик машыгуулар өтүп атат. Бунун себеби акыркы убакта Кыргызстандын аскердик жана террордук жактан коргонуу боюнча көптөгөн шарттарды түзүш керек. Ошондой эле аскердик жана террордук жактан дагы коркунучу бар. Үчүнчүдөн, кандай айтпайлы, биздин мамлекетте Россиянын 5 мындай чакан эми база деп коет, же болбосо бир түйүндөрү бар. Эң негизги базасы бул Кантта аба аскердик учкучтар базасы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө мунун баарын эске ала турган болсок, албетте системалуу түрдө ошол абадан коргонуу боюнча ушундай машыгууларды өткөзүп, ошонун негизинде азыр келишимдерди иштеп чыгып, жакын арада ошол жана мен айтып кеткен С-300 деген эми баягы башка мамлекеттер үчүн бул эскирип калган менен Кыргызстан үчүн өтө маанилүү абадан коргонуучу тактикалык ракеталар болуп эсептелет. Демек буларды алып келет, бул жака? Бул буюрса, бул жака быйыл алып келип жайгаштырылат деген биз ушундай үмүт менен карап турабыз. Себеп дегенде былтыр келишим коюлган. Анын үстүнө баарыбыз билебиз, былтыр 2021-жылы апрелдин аягы, майдын башында биздин коңшу өлкөлөр эле ошо ОДКБга кирген Тажикстандын агрессиялык чабуулунан кийин аба үстөмдүгү болуп
бир чети, экинчи жагынан мындайча айтканда агрессиялык иштердин чабуул негизинде көптөгөн жарандар каза болуп, үйлөр өрттөнүп, бирок ошондо аба коргонуу системасынын дагы мындай начарлыгы, чабалдыгы дагы ошондо билинип калган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизге милдеттүү түрдө ошо аба коргонуу боюнча С-300 атайын мындай чалгындоочу, учукчу жок учактар келиши күтүлүүдө. Бул жардам катары болобу же мамлекет өзү дагы кандайдыр бир деңгээлде каржылык эмесин кошушу мүмкүнбү? Эгерде биз баягы 2002 жылы башталган баягы протокол намерения деп коет, ошондо сүйлөшкөн сөздөр боюнча, анан былтыркы сүйлөшкөн сөздөр боюнча бул баягы абадан коргонуу боюнча С-300-лар, тактикалык ракеталар баягы жардам катарында келет, дагы бекер келет Кыргызстанга. Биринчиден жеке эле Кыргызстан ОДК киргенден кийин ОДК кирген мамлекеттердин абадан коргонуу боюнча террордук, аскердик коркунучтардан сактоо. Үчүнчүдөн бул Кыргызстанда айтып кеттим, Россиянын өтө маанилүү болгон аскердик базасы турат. Анын дагы мындай ошондой коркунучтардан сактоо, коргонуу болуп, ал дагы жардамын тийгизет. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, ЖККнун алкагында бардык мамлекеттерге ошондой жайгаштыруу боюнча иш жүргүзүлөт депчи. Анан ошол эле ЖККнун ичинде тирештер жүрүп келип атпайбы? Жогоруда сиз айтып өткөн Тажикстан менен маселен бири-бирине колдонуу сыяктуу маселелер жаралбайбы же кандайдыр бир келишим менен муну уюмдун ичинде колдонулбай калабы? Мен ойлойм, эгерде ушул ЖККга кирген мамлекеттердин бири-бири менен кандайдыр кагылышуулары же чек ара маселелери боюнча чоң жарылуу же конфликттери болуп, бири-бирине болгон агрессиялардын негизинде чоң согуш чыгып кете турган болсо, анда алардын колунда болгон баардык курал жарактар колдонулуп кетиши мүмкүн. Буга эч ким кепилдик бере албайт. Экинчиден, бул жана тактикалык ракеталар аба коргонушунан гана сактайт. Мындайча айткандачы, атайын мындай бул чабуулчу эмес, бул коргонуу системасына колдоно турган курал болуп эсептелет. Үчүнчүдөн, бул келишимдерди жазылып атканда баягы ич ара сүйлөшүүлөрдүн дагы мындай өтө бир чоң мааниси бар. Бул тышкы күчтөргө каршы колдонуу болуп эсептелет. Ошон үчүн бул кокус эгерде былтыркыдай мына биздин мамлекетке агрессиялык чабуул болуп кетпедиби? Эгерде ошондой коркунучтар ырбап, ошондой чабуулдар дагы чогулуп отуруп, абдан бир мамлекетке эгемендүүлүгүнө, бүтүндүгүнө чоң коркунуч келип, андан кийин биздин жерлер алынып, андан дагы ошол жөнөкөй конфликт, согуш болуп, өсүп, өркүндөп, узак созула турган болсо, анда эч ким кепилдик бербейт биз жактан аны колдонбойт деп. Биз өзүбүздү коргош үчүн, биз өзүбүздүн элибизди, жерибизди сактап калыш үчүн баардык колубузда болгон курал жаракты колдонууга өзүбүздүн баягы шартыбыздагы, өзүбүздүн баягы юридикалык жактан болобу, моралдык жактан болобу, физикалык жактан болобу баардык укугубуз бар. Адис жооп берет. Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларга Спутник Кыргызстан радиосу менен биргеликте башка жагынан көз сал. Бишкек 89 жана 3 FM, Ош Жалал-Абад 107 жана 1 FM, Нарын 95 жана 1 FM, Чолпон Ата 105 FM, Каракол 89 жана 3 FM, Талас 101 жана 1 FM, Баткен 101 жана 9 FM. Жуманын 7 күнүндө 24 саат бою Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.